Садат Нуркожоевичтин бир кийими $3000, анан кийин Дапаланчаники бир $5000, бир шапкалары мынча. Бул пастик. Мен силерге мындай айтып коеюн. Бирөө эмне жеп атат? Ишиңиз не ага? Адал жесин, канча жесе да. Эмне кийип алган деп. Бирөөнүн ошо карап туруп, ич кийимине чейин санаганга чейин барып тур дейт. Наскиси канча сом, кайсы фирма, не кызык болсоңа. Адал тапкан болсо мейли, ага чейин эгер арам болсо анда да. Арамдан кол сала турган болсо анда анын жолун карайлы. Бирок эмне айдап алды, эмне ал менен Алланын алдында барк баасы жок, билип коюңуз. Сиз $100,000 пальто кийип алсаңыз дагы, белиңизге 3 килограмм алтын байлап алсаңыз деле, Алланын алдында баалуу болбойсуз. Алланын алдында инсандын кадыр баркы, баасы таквалык менен, сулуулугу менен дагы эмес, күчү менен дагы эмес, бийлик байлыгы менен эмес, улуту урусу менен эмес. Анан келип кеде ушундай болуп атат, ушундай болуп атат деп балдар. Эмне болуп атат? Мынанын кийими мынча экен, ушуну апсыз. Бизде ошо эле калдыбы? Кыла турган иш калбай калдыбы бизге? Канча нерсе. Мисалы ким эле болбосун да, туган мындай кылбаш керек. Биз тарбия алайлы. Шарияттагы талап мындай. Шарияттан адал болсун, таза болсун. Эркектерге өзүнчө кийим, аялдарга өзүнчө кийим. Каяктан эмне кийет? Кыямат күнү ар бир адам өзүнө жооп берет. Кеттик.